Share Channel каналында биринчи жолу болсоңуз, подписаться баскычын басып, катталып коюңуз. Салам достор, биз бүгүнкү сапарыбызды Кыргыз эстрадасындагы биздин популярдуу ырчы досубуз Кызсайкал Кабылованын үйүнө келдик. Аны эмесе бул Бишкек шаары, Ала Тоо конушу калп айтпасам. Азыр үйүнө киребиз, чогуу саякат жасайбыз. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен бир болуңуздар. Азыр күтөлү. О. Кандай жассың? Мен мына кичинекей Ширини менен караңыздарчы. Интернетте азыр апасындай эле популярдуу кыз. Бул ушундай интернетте эле кыйынбыз, андан кийин бирөө келгенде ушинтип уяп калабыз керексиз. Десолтор жакшыбы? Иштер кандай? Жакшысыздар. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн айткандай эле Кызсайкал Кабылованын үйүнө келдик. Сурагандар аябай көп, эмнегедир. Ушул жерде балалыгыбыз өткөн, мына ушул көчөлөрдө баягы эл сыяктуу эле карапайым эле жашаган адамдарданбыз. Бул көчө баягы аябай мен кичинекей бала чагымды резинка ойноп, ушул Альфиядай кезимден баштап ушул көчөдө чоңойгом. Мына чаң көрүп атасыздар, лай топурак десем болот. Ошол жерде эле жыгылып, буттарыбыз сырылып эле, ыйлап эле чоңойгонбуз. Бул жакта ал убакта эмнегедир кичинекей бала аябай көп болчу. Азыр ушундай тынч бир көчө болуп калды десем болот. Булар деле чоп ойнобойт, балким телефондун пайдасыбы деп да кетем, зыян жагы да десем болот. Ошол бала чагым ушул Көк Кыял көчөсүндө өткөн. Анда эмесе жүрүңүздөр, үйгө кирип, даам сызып, ошол үйдөн маектешелик. Биздин үйдө аябай адам көп болот. Мен келгениме эле бир жумача болуп калды үйгө. Анан ар дайым ушундай дасторкон жайык бизде. Анткени ар ким келет, дасторконун ар дайым жайык болуп турган апам аябай жакшы көрөт. Ошон үчүн сиздер үчүн бүгүн дасторкон жайылды. Бүгүн ушул жерде отуруп маектешебиз. Урматтуу мекендештер, врач-стоматолог доктор Тилек стоматологиялык кызматтардын төмөнткүлөрүн сунуштайт. Брекет, имплант, протез, тиш салуу жана башка бардык кызматтар. Эң негизгиси, жума күндөрү тиш жуулуу бекер. Биздин дарек метро Новослободская, улица Чаянова 18А, метродон 5 мүнөттүк жол. Байланыш телефондору +7 926 862 57 94. Сен кыл тур, сен тогузда турушуң керек, анан бизге тамак жасап даярдап турушуң керек. Билип атам, деле Кызсайкалдын мурунку жолдошу, Кызсайкалдын жигити, баягы ал адамдын кызын өзүнүн кучагында кармап, ошону багып, ушинтип туруп анан ушинтип берет да, таппай уста көрсөңчү, мына жөн эле көрсөтөт. Мисалы, акыркы чыгарган ырды ошол элиңиз карнап чыгарды деп айтып атышат. Жөн гана көзүм, сабырдуулук менен. Мен өзүмдүн турмуш жолумду таап, ал турмуш жолун таап, анан мен ошол тоюмда бийлеп жүргөндө бир таң калып болушуңуздар керек деп эле ойлой берем. Жанымдагы адамдар эле бир карышкы болуп чыга келишет экен. Бир жашоодон сынып калгандан кийин турмушка чыгууда бир коркунуч сезимди пайда кыла берет экен да. Анда эмесе мына киргенде эле сонун кылып дасторконду жайнатып коюптур, бирок ошол тамактанаар алдында астында мен маек курайын деп келдим. Себеби биздин башкы милдетибиз дагы бүгүн ачык айкын маектешүү. Кызсайкал досубуздун үйүндө отурабыз. Кызсайкал, акыркы жаңылыктар кандай болуп атат? Акыркы жаңылыктар бизде билесиздер дейм, шоу бизнестин үстүндө эле иштөө, шоу клип тартмай, 3 күндө 3 клип тартканга жетишип коюп атабыз. Күн түнү эмгектенип жүрөм. Ошол бир чакан кичинекей үй алып, ошол жактын ремонту менен алектенип, эркек дагы аял дагы болуп, кызымдын келечеги үчүн бар күчүмдү жумшап жүрөм десем болот. Кызымдын келечеги деп калдыңыз. Эми аял кишиге ошол баланы жалгыз тарбиялоо канчалык деңгээлде оор экен? Негизи баягы мен үйдөгүлөрүм болгондуктанбы көбүрөөк билинген деле жок. Ошол түнү болобу, күнү болобу атам, апам карап, жеңелерим карап берип атат. Бирок мындай карап келсең өтө эле кыйын. Кандай кыйынчылыктар? Тиги көчөдөн кетип барат, келатып, уже атанын ролуна киресиң да, магазинге кирип, майда-чүйдө алып ата болосуң. Үйгө келип атадай болуп бересиң. Анан кийин үйдөн келип чечинип келип эле жатаарда апа болосуң. Ушундай тамак берип атканда ата апа болосуң, машинага алып келип салып, садиктарга алып барып атканда ата болосуң. Ошол деңгээл билбейм, балким көнүп калдымбы мен. Азыр жакшы эле көнүп калдык кызым экөөбүз. Азыр ушул интернетте
Инстаграмды ачпа, ошол эле ютубду ачпа, Сайкал Кабылова деген тема абдан актуалдуу болуп жатат да. Билип атаман деле Кысайкалдын мурунку жолдошу, Кысайкалдын жигити, Кысайкалдын досу, Кысайкалдын байкеси деген эле темалар көрүп жатам аларды. Аны менен катар сиздин жаныңызда ким болсо, алар да популярдуулукка ээ болуп атат да. Туурабы? Балким. Айтайын дегеним ошол ушунчалык популярдуу ырчайым болуп анан талкууда калып кетүү кандай экен? Негизи оор жактарын айтып өтсөңүз. Талкууда калып кеткен, баягы элдин талкуусуна көнүп калганбыз да, баягы элге көп деле нерсе жага бербейт. Жакшы кылсаң да жамансың, жаман кылсаң да жамансың иши кылып. А бирок ошо жаныңдагы адамдардын талкуусу бул өтө жаман оор тиет экен. Талкууда калып кеткенге көнүп деле калдык, ошол. Эми бир аз оор суроо, билем сага жакпайт. Бирок мен сени дос катары эмес, ушул алып баруучу катары бул нерсени сурамам келип турат. Жалпы көрүүчүлөр сурайт да эми. Эриңиз үйлөндү. Андан кийинки эмоциялар кандай болду? Мисалы, акыркы чыгарган ырды ошол эриңизге арнап чыгарды деп айтып атышат. Мен сизди сүйлөшүм керек деп. Мен сизди унутушум керек эле. Ооба. Телефон кармап отургам. Биз баардык досторубуз болуп отурганбыз. Андан кийин Instagram, интернет булактарынан абдан көп сүрөттөр келди. Директ айтсам бүт деле ошол сүрөттөр. Кайсы сүрөт? Баягы жаңы жубайы менен түшкөн сүрөттү. Анан таң калып эле баягы бакыт кааладым да, эмнегедир баягы жүрөктө уйгу-туйгу же бирдеке болуп мотуп ыйлап же болгон жокмун. Андай нерсе анткени сагы баардыгыбыз отурганбыз. Анан кийин мынакей деп көрсөттүм, аларга бактылуу болсун болду, ошол эле. Анан кийин баягы өзүң бул жактагы адам болуп туруп бактылуулук каалап атсаң, баягы ал адамдын кызын өзүң кучагыңда кармап, ошону багып, ушинтип туруп анан өзүң бакыт каалап атсаң, а сенин жаныңдагы жүргөн адамдар баягы ошол шоу бизнестеги эле байкелериң, эжелериң анан ал адам сүрөттөрүн чыгарып алып, сени жемелегендей сага бир эл эле айтып атат дейм, ушуну Сайкал эле чыгарып атат, мынтип атат деген деп алар айткан аз келгенсип, баягы жанындагы жүргөн шоу бизнестин өкүлдөрү да айтып бир эмес бир нечеси, бир экөөсү баягы көрүп алып бир кызыктай болдум. Баягы аял башым менен бийигирээк болоюн дедим дагы, баягы алар менен урушканда бир эч бир пайда жок болуш керек. Эртең эле бет келишип саламдаша турган адамдар. Анан кийин астына комментарий жазып койдум болгону. Бактылуу болсун деп эле. Билбейм, бир ошондо бир кызыктай абалда калдым десем болот. Ага чейин баягы чындын да бактылуулукту эле каалайм мен. Жакшы адам, эмнеге бактылуу болбош керек ал адам? Бактылуу болсун. Андан кийин ошол кээ-бирки адамдар эле бир аз таң калтырып койду мени ушул ситуацияда. Таң калтырган адамдар да болуп кетти да. Анан күлүп эле баягы баш ийип келатам көп эле нерсеге баш ийип койдум дагы да болсо. Кызыңыз менен жолугуп турасызбы? Жолугуп элегине канча болуп кетти? Бир жылдай болуп калды, бир жылдан ашып калды го дейм. Ошол акыркы жолу экөөбүз коштошуп атканда көргөн, ошону бери көрө элек. Өзү көрбөм деп айткан. Эми көрбөм деп айткан адамды совет таап келе албайт экенсиң да. Көрсөң көрүшүң керек деп анан балким кызым акылдуу болуп, кийин чоңойгондон кийин өзүнүн атасын табып, балким катташып алат. Балким ошол убакыттан кийин сүйлөшүп алышат. Демек, бул менен эриңиз өзү баш тартып койду. Баш тартып койду, ооба, өзү. Мен каршы эмесмин да негизи. Анан үйлөнгөндөн кийин анан мен азыр каршымын, анткени менин кызым менин колумда гана болуш керек. Эч кандай бирөөнүн барып кагуусун силкесин укпаш керек. Мен андай нерсеге чыдабайм да. Мен жада калса мындай жөн эле Альфияга эй деп кое турган болсо, баягы жарты мээримде өсүп атат деген сыяктуу эмеде калып калганмынбы? Баягы сразу ушуп кетип ушундай бир адат таап алдым да. Бирок бул адатым өзүмө деле жакпай турат, бирок баягы айла жок да. Кечке иштейсиң, эртеде мен 7ден 4тө келем, 5те келем, ар кандай болуп. Кайра туруп 7те кетем. Анан кийин ошол нерсенин баарын баягы эметип атып, кызымды жалгыз калып калса деле жаман боло берем да. Ошол азыр баары жакшы эле.
Кудайга шүгүр, кызым баягы кем каршы өскөн жок, аракет кылып жүрөм болушунча. Эмне болсо дагы ошол кызым үчүн болот бардыгы. Мынакей. Ушундай кыз. Мынакей. Сулуу Татынакай кызы келип калды биздин катарыбызга. Кызым дагы аябай тентек да. Уруу эле бардыгы кошуналар биз келсек эле качып кетишет. Мажит экемдин кызы калбай калып, куш кечке ыйлап бир күндө 170 жыл ыйлатат. Не болду? Мынакей интернет аябай популярдуу. Ушинте берет да, тапай уста көрсөңчү, мындай жөн эле көрсөтө берет. Алтыр көз бардыгы мында. Не дейсиң ал? Мындайбы? Мынакей. Отур. Эми мындан кийинки суроомдо болсун, азыр интернетте ушул мен ал толук көргөн жокмун, бирок көпчүлүк айтат да, катуу ушул бир сөзүңүздү сындап алат. Келин кайненеге кызмат кылбаш керек же кызмат кылууга милдеттүү эмес. Бул эң мыкты сөз болду десем, бут ушул суроого такыр баягы мен айтканыма өзүм кайра жооп бере албай калдым да, эл талап атат мени. Мага ал жерде мындай суроо берилген, динде келин кандай болуш керек деген гана. Келин баягы кызындай кабыл алыш керек деген эле нерсе болгон да. Баягы биз деген үйдө мисалы үчүн жашап атабыз, биз милдеттүү эмеспиз да. Ошо келинди милдеттүүсүң деп ушинтип коюшат го. Андай эмес дегем да. Баягы кызындай эле кабыл алып, ал кылган нерсени ал деле кылыш керек, эркек деле деген нерсени эле түшүндүрө албай эле, билбейм, бир башка чагуу эле эмелеримди кыркып коюшканбы, түшүнбөй калдым да. Мен эле ортодо жемиленип калып кеттим. Өткөндө эле байкем жөнөтүп атты. Казакстанда бир тууган байкем жашайт. Бул эмне депчи. Анан бир ушундай бир интервью туш келгенде айтып койгонуң деп, анан алар мен оюмду түшүндү да, бир тууган болгон үчүн. Анан бизде мисалы үчүн милдеттүүсүң деген нерсе жок да. Келин милдеттүү деген нерсе жок, андай нерсе жок. Кааласа кылат, каалабаса октай берет. Анан бир сен кыл тур, сен 9да турушуң керек, анан бизге тамак даярдап турушуң керек деген нерсе жок. Ким турат, өзү тамагын жей берет. Анан өзүнүн курсагы бар турабы, жей берет, каалаган уктайт. Ушундай да, бизде эркин жашоо. Анан билбейм, анан келин эле ушинтип кылыш керек, келин эле кир жуш керек, келин эле кылыш керек деген бир тема жок. Балким ушундан улам бизди баягы атам ошентип тарбиялаганда, эмне үчүн келин деле ушунтай беришет депчи, баягы көрүп калабыз да, мындай нерселер көп болот го. Анан урушуп калат атам, андай кылбагыла депчи. Анан балким ошондон улам келип чыккан бул оюдур. Анан ошону эле айткам. Ал жерде бир шумдук деле бир келин милдеттүү эмес, анан мындай деген нерсе болгон эмес, ошондой эле сөз болчу да. Кетет. Кайкалап кетет. Анан бар, урушуп кел. Сиз өзүңүз кандай келин болдум деп ойлойсуз? Мен деле кылып жүргөн эле, кызмат деле кылып, кандай келин кандай болот, ошондой эле кылып, пол жууса полун жууп, туалет жууса туалет жууп эле келин болгом. Анан кийин билбейм, монтип чектөө болуп эле андай. Мен билбейм да, нерсени түшүнбөйм. Баягы келинди кызмат эле да. Ошол. Эми кийинки суроо ошол жагымсыз комментарийлер менен же болбосо хейтерлер менен кантип күрөшөсүз? Көз жумам. Жоңа көз жумуп коесуз. Жоңана көз жумам. Сабырдуулук менен. Эми ал хейтер мага келип, мен нанымды таап берип аткан жери жок. Же менин кызымды багышып аткан жери жок. Же мага бир жакшылык кылып аткан жери жок. Анан эмне дейсиң, ал адам го көз жумасың, башка эмне кербен жүрө берет, ит үрө берет деген нерсеге өтө таяндым дагы. Анан ушул нерсе менен жашап келатам. Эми дагы бул суроону мен азыр журналист катары бергим келип атат. Убагында Асель Кадырбекова менен Нурлан Насип доспуз деп жүрүштү, акыры той болду. Айдан Адека менен Аваз Акимов да доспуз деп жүрдү, акыры той менен аяктады. Азыр сиздер дагы Сагын экөөңөр мындай доспуз деп жүрөсүңөр, акыры той менен бүтүп калбайбы? Ошол бир мен өзүмдүн турмуш жолумду таап, ал турмуш жолун таап, анан мен ошол тоюнда бийлеп жүргөндө бир таң калып болушуңуздар керек деп эле ойлой берем. Бизде эч кандай сүйүү деген бир кандай десем нерсе жок да. Болушу да мүмкүн эмес. Мынакей. Анан эмне үчүн Сагын менен
жигит кыз бат-баттан сүйлөшүп турат да, мына Сагын менен экөөбүз 7-майда, 8-май, 11-май мындай бат-баттан сүйлөшүп турат го, бизде андай нерсе жок да, чынында. Өткөндө силер номериңерди сурады, мына ошондо бердим, жеңемдин номерин сураганда. Болду, ушул эле нерселер да, мындай как обычный дос. Билбейм, түшүнбөй эле алам, ушул нерсеге да кантип жооп беришти да билбейм. Эмнеге сиздер мындай экөөңүздөр кыз жигитти алып жүрөсүздөр бири-бириңерди? Эми ошентип атсаңар. Мисалы кыз жигитти окшоп сүрөткө чыгасыңар, ошол сыяктуу. Жок, башында ооба Сагын менен аябай жакын досум да, баягы өтө камкор десем болот. Кайсы айран болбосун, не болбосун, мага биринчи белегин алып келип берет. Биринчи ушул. Аны ошого сүйүнөсүң да, өтө сүйүнүп, мен ушундай жакын досум бар деп. Буюрса ал дагы өзүнүн бактысын табат деп ойлойм. Бул жерде эч кандай бир сүйүү, жамындай бир тема жок. Болуп калса, мен эч качан жашырбайм, мен сразу айтам. Болуп калышы мүмкүнбү? Жок, болсо, эстечи. Жакшы, эң сонун неме кийинки мен бул акыркы суроом. Эгер кыз айкал менин ордумда болсоңуз, өзүңүзгө кандай суроо бермексиз? Кыз айкал буга чейин ким болчу, 2 жыл аралыгында кайра ким болду деген суроону берме. 2 жыл мурда кыз айкал менен азыркы кыз айкалдын айырмасы эмне? Асман мен жердей. Өтө бардыгына ишенчек болчумун. Ишенип эле, жакшы турбайбы, значит жакшы экен. Бул мындай туруп мындай. Азыр жок. Азыр адам менен мамиле кылганда дагы өтө кылдаттык менен мамиле кылып калдым. Жанымдагы адамдар эле бир карышкыр болуп чыга келишет экен. Эже болуп туруп эле сени жемелеп коет экен, байке болуп туруп эле сени жемелеп коет экен да. Ошол азыркы кыз айкал такыры башка болуп калды. Көз карашым такыры башка жашоого чынында. Баягы мен азыр турмуш курушат, бул турмуш курулат азыр деген бир темаларда кетип атат, кетпей койгон жери жок. Азырынча мен турмуш кура албайм. Бул нерсеге даяр дагы эмесмин. Кийини кызым кичинекей, экинчиден кызымдын келечеги үчүн жалгыз болгондуктан ошол нерсени баардыгын кылып туруп анан күйөөгө турмушка чыгам. Ага чейин чыга албайм да, мен азыр мен кызымдын баягы кыйналганын каалабайм деп, бардык нерсени баягы окуусун баарын тактап коюп, анан кийин гана балким турмушка чыгам. Бирок бир жашоодон сынып калгандан кийин турмушка чыгуу дагы бир сезимди пайда кыла берет экен да. Мен мисалы үчүн корком да азыр экинчи жашоону баштагандан. Эмне себептен, эмне үчүн кызымды өз кызын дагы көрбөйт деп коркосузбу же кандай? Бул дагы бирден бир себеби бул. Экинчи себеби билбейм, баягы кайталаман жашоо болуп калабы деп корком. Билбейм, ошо корком да, аябай корком. Бир туруп ушундай мындай кинодо менен сонда сүй болот атпайбы, телевизордо. Мен ал нерсеге ишенбей кеттим да. Ушундай нерсе бир гана телевизордо, клипте, кинодо бар экен деп. Билбейм, азырынча ойлонот элекмин, ойлонгум деле келбейт. Жактырган адамыңыз барбы? Эч керек эмес. Жактырган адам да жок. Жок. Билбейм. Же мага ушундай сезилеби? Демек али Башкача эле ойлор менен сүйлөшөт. Демек жакын арада кыз айкал кабыл турмушка чыкты деген жаңылык укпайбызбы? Жок. Андай жаңылык азырынча болбойт. Эми Кудайдын буйругу деңизчи. Бирок өзүм баягы ошондой деп келатам, болбойт азырынча. Дагы 3-4 жыл бар деп ойлойм. Кенен бар да 3-4 жыл. 2021 концерт өткөрүп, жети дуанды кыдырып, анан балким ойлонушум мүмкүн. Чыгармачылык менен иштеп алайын. Чыгармачылыкты чынында катуу эле токтотком. Бул нерсеге бир да кирбейм, болду басып да келбейм чыгармачылыкка депчи. Бирок эмне себептен? Турмушчу ошол эле. Мен биринчи томдо мүйбүлөдө негизичи. Анан азыр ошол нерсени кайра тандагандан коркуп калдым да. Аксап калат экенмин да, азыр ошону тандап алсам, анан кайра ушундай ситуацияга түшүп калсамчы деп бир ой келип кетти. Ой келе берет экен да. Ошон үчүн бардык нерсени катыра коюп туруп, мени түшүнгөн, мени колдогон, ушу чыгармачылыгыма жардам берген, баягы кызыма ушу аталык мээримин берген, анткени аталык мээрим көрбөй өскөндө эле башкача мен ал сезимди билбейм да, мисалы үчүнчү. Анан ошол нерсени берген, бардыгын баягы мен оюмдагыдай болгон
мырза жолуксам мен ошого сөзсүз түрдө турмушка чыгам. Жакшы. Анан ушул азыр акыркы күндөрү кыз сайкал орун алганы менен деле балдар менен көп жүрөт деген сөздөр көп да. Буга сиз көз карашыңыз кандай? Кыз кишилер менен деле жүрүп көргөм. Кыз кишилер мен аябай сатып кеткен. Мени бирден бир чоң депрессияга салып кетишкен. Билбейм, жаныңан сүйлөп туруп чакырып сүйлөй береттим. Мен ишенчү эмесмин, анан доказательствосы менен алып келип сүйлөгөн угузгандан кийин анан кой дедим. Жанында саналуу гана кыз бар, 2 кыз. Алар да мүнөзү эркектей болгон кыздар. Өзүм 5 эркектин арасында чоңойгон үчүн эркектей болуп калгам да. Ошол эле Сагын, Назирет, Талант, Канат, Өмүрбек, Мирлан деген балдар менен досмун. Ошо мектептеги кезден бери эле Курсат Мирлан деген бала менен дос болчумун да. Дагы деле ошол достугубуз келатат. Ошол бойдон эле келатат да. Өзүң деле билесиңер го, мен Жалал Абадка барганда кыздар менен сүйлөшөм, силер менен сүйлөшөм. Биринчилерге чалып турабы. Ошондой эле да силер менен мамиле куруу мага оңоюраак болуш керек. Жеңилирээк, анан көз карашыбыз да бир да, мындай анча майда чүйдөлөргө көңүл бура бербейбиз. Эркек киши ушундай болот го. Мен өзүм ошондой. Рахмат. Менин бардык суроолорума эле сонун жооп бердиңиз. Сизге рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, Кыз сайкал Кабылова болду. Анан Кыз сайкал Кабылованы маекке чакырыш өтө оор болду. Эми оор дегенде кандай жумуштары көп бошоп өткөн. Мен мындан түшүндүм. Кыз сайкал Кабылова чыгармачылыкка өтө катуу берилиптир деп. Азыр 7-де келдим үйгө, эми кайра кетип атам. Кайра, Кайра азыр мен чогуу кетем. Шарды көздөй жумуштарды баарын бүтүрүп алып, 3-тө 4-тө келип атам. Чынында уйку да жок, көзүмдө чарчап калган, уже тамак ичпей иштеп атам. Баягы акчаны да үнөмдөп калат экенсиң да, аябайчы. Анан муну хочмун эле койчу, анда көрөм да жанында туруп турсун, анда көрөм ремонтко салып салам депчи. Бир кийим алып алчы, жок, муну албай эле коеюн, муну да ремонтко салам деп. Азыр кызыма дагы, өзүмөн дагы кийимдерди аяп, акчаны да ушундай үнөмдөп жумуш кылып атам. Эми ошол жумушумдун акыбети кайтса экен деп отурам. Буюрса жакында үйгө көчсөм, сөздөрдү чакырам. Ооба, бир той берсемби деп ойлоп атам, бирок могу карантин ондой болуп атат. Кандай болуп калат билбейм. Бирок аябай той бергим келип атат, мындай өзүм атыман эмнегедирчи. Кандай болот, кандай сезим болот деп эле анан мен айтып келчүмүн да, ошо той болсо мен такыр эт койбойм, этсиз эле өткөрөм депчи, ысырапчылык кылбайм деп. Ошол оригиналдуу тойго келесизби? Эт жок да. Сөзсүз. Рахмат, Кудайым ошол тойго жеткирсин. Кудайым баарыбызды. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушундай дасторкон ар бирөөңүздөрдүн үйүңүздөрдө болсун. Мына ушундай береке ар бирөөңүздөрдүн үйүңүздөрдө болсун. Анан айтайын дегеним, ар бирөөңүздөр бактылуу болуңуздар, анан биз менен болуңуздар. Сиздерге мен Шергаз Турдукулов, көрүшкөнчө.